Assalamu alaikum görөрman. Mına hazır madaniyat ministrine geldim ele ministerlikte hiç kim yok ekan, al giyin 30'da deytigi bu dep atat. Men uşu ötüp baratıp mına көрсөтүп койсоң Аксакалдар чайханасы бир кечте Советтер Союзунда мына кийинки Усубалиевдин бийлигинин акыркы жылдары салынганда абдан көркөм bir etnografiyalык борбор болчу. Ушул жерде Аксакалдар чай ичип, ушул жерден далай интервьюларды уюштурган бусай. Ана көп жылдар бери каңгырап жаткан. Жазда келсем bu жерде боз үй тигилип, бакай жол, şu рух дүйнөнү жаңыртабыз деген бир демилгечи кыздар жүрдү эле. Ага сүйүндүм эле мен. Ушул жерде борбор болот экен, ошол Аксакалдардын баягы этнографиялык бир рух кайра жаңырат экен десе, бүгүн эми бахо дейби, бохо дейби бир ат тил келбеген дагы бир бар деген жазуусун түшүнүп атам. Кымгут деле bu жерде ресторан болот деп уруп атышат. Эми менин таң калганымдагы ыза болгонум ушунчалык бир бардак акыбалдабызда чындап келгенде чай. Оңолбой токшойбуз. Мына бу кайрандардын эстеликтери турат. Мамлекетти түптөгөн кишилердин эстелиги, эркиндик бульвары, саябагы деп койсо. Ана министрлик, маданият министрлигинин колтугу. Биякта болсо мына көркөм сүрөт галереясы. Биякта Курманжандаткан эстелиги так ушул жерге Бахо деген bir til келбеген Аксакалдар чайханасын талкалап туруп ордуна куруп атат. Ана каяктан биз улуттук намыс нарыкты айтабыз тууганым. Муну президентке жеткирип бирөө айтпайбы, же мына Айбек мырза Жумшалиев карабайбы ушуну. Эмне бул эми көз көрүүнө руху биздин тамырыбызды жулуп салууда мына Аксакалдар деген. Ушул жерде татына кайра жаңыртып ушул Аксакалдарды. Мамлекеттин мына мэрдин кичине баягы өзбекче айтканда каллясы иштесе мэрдин бу жерге Аксакалдардын чайханасын кайра калыбына келтириш керек болчу. Жана калыбына келтирүү жүрүп атпайбы? Мына президенттик саясат ушу болуп атат да. Биздин нарк насилди калыбына келтирүү. Кайра кыйратып атат борборду. Эмне дейсиң эми? Мында алакан жайып жөн болосуң эми. Тиги Ысык көлдө болсо чырылдап жазып атышат. Комузду тебелендиге салып коюшту деп. Эмне каягына ишенериңди билбейсиң. Мына көз көрүнө факты. Аксакалдар чайханасы этнографиялык борбор болуш керек эле ушул жерде. Министрин мына маданият министрлиги да ушу эмне карайт? Бул жерде тебелеп кетсе деле мейлиби? Эртең мына диндердин кагылышуусу болуп атат акырындык менен бизде. Мына секталардын кагылышуусу, мына өрекиндей көз каргандай көз караштар. Мына көчөлөт борбор биздин борбордо мушташып атат баягы. Биздин депутат айтты эле го, бул пакистандыктар тынч эл деп. Пакистандыктар менен да кайсынысы Бангладешби? Ушул жерде массовый мушташ болуп атат борбордо. Бул жакшы эмес. Биздин өзүбүздүн рух тамырыбызга кайра келбесек, мына мындай тарыхый эстеликтерибизди кыйрата берсек, жакшы болбойт го туугандар. Ошону айтайын дедим.